Арбаңыздар, ардактуу угармандар жана көрөрмандар, барыңыздарга ысык салам айтабыз. Бизди Facebook'тан көрүп аткандарга дагы ысык салам. Анда келиңиздер, Окей радиосу менен биз биргеликте бүгүн Сыр маек программасында баштап турам. Кызматта Канат Алмамбетов. Угуп жатканыңыз үй бөлүк Окей радиосу. Жалпы салам айтабыз аталарыбызга, апаларыбызга, ага ине, эже карындаштарыбызга дагы ысык салам. Айылы бүтүн аман жүрөт дейт экен. Анда биз баштадык. Бүгүн бизде өтө кызыктуу коногубуз бар жана ошондой эле сиз дагы дал ушул учурда биз менен чогуу кызыктуу коногубузду маектешип, жакшы суроолор боло турган болсо, биз менен ортоктош болуп бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто Түштүк Кореяда эмгектенип келген, үй бүлөсү менен азыркы учурда 10 жылдын тегерегинде Түштүк Кореяда салт санасын билип, тилин өздөштүрүп, туруктуу иште иштеп, жана ошондой эле Окей радиосун үй бүлөбүздү күн сайын калтырбай уккан биздин угарманыбыз. Бизде конокто бүгүн Анарбек Пратовду конокко чакырганбыз, жана ошондой эле азыр Түштүк Кореядан биз онлайн байланышып атабыз. Кандайсың, Анарбек? Саламатсыздарбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы, маанай жакшы. Жакшы буюрса Кудай деп. Жакшы. Анан Анарбек жөнүндө айта кетсем, Анарбек биздин дайыма угарманыбыз. Анан дайыма биз менен чогуу күн сайын өзүнүн жакшы ой пикирин калтырып, олуттуу ойлорду ортого салып, Окей радиосу менен дайыма күн сайын убактысын таң аткандан баштап кечке чейин өткөрүп турат. Анан Анарбек болсо ушу эфирге чыгаргандын себеби дагы жакшы ойлорду ортого салат. Ар бир темага сонун ойлорду күн сайын жазып, биз менен маектешип турат. Анан бүгүн дагы убакыт сааты келиптир, Анарбек менен байланышып, Түштүк Кореядагы жашоо кандай? Деги эле Түштүк Кореяга сыртка чыгам деген биздин мекендештерибизге кандай жакшы кеңештерин бере алат? Деги эле кандай кыйынчылыктар болгон, кандай ийгиликтер болду? Мына ушунун баардыгын бүгүнкү биздин Сыр маек программабызда биз баштайлы деп турабыз. Анда кош келиңиздер. Жакшы. Анарбек, баштаганда эле дал ушул Кореяга кандай болуп барып калдың? Мына ушундан баштабайлыбы? Жакшы. Негизи мен бул жака келем деген оюм дагы жок болчу. Анан бир Мелис деген досум бар болчу. Ошол досум 2008-жылы ушу тест тапшырып, анан мен Кореяга барып иштейм деп кеткен да. Анан биз койчу Кореяга каякта жатат кантип барасың ака деп ишенген эмеспиз. Бул болсо айылда болуп атат, Ноокатта. Айылда болуп атабы ошондо? Айылдан, досуңузга айылдан сүйлөшүп атасыздар. Жок, Оштон мен Ошто окуп жүргөндө, мен Ошто окугам да. Ош мамлекеттик университетте окугам. Ошондо окуп жүргөндө бир ошо Мелис деген бала ошондо кеткен. Кеткенден кийин бир 2 жылдан кийин мага чалып, досум бул жака келишиң керек, кел. Бир жака өзүң акча иштеп аласың, бир жака мага шерик болосуң деп ошентип, анан кай жака барып окуш керек, кантип тест тапшырыш керек, ошолордун баарын жол жобосун үйрөтүп, анан ошол аркылуу анан келип калгам да. Биринчи келгенде мындай бир лагерьге алып барышат бул жакачы. Самолеттон келип түшкөндө эле бул жакта бир лагерь бар. Лагерьде 3 күн бизди дагы окутат. 3 күн окутуп, даярдайт ал жерде. 3 күндөн кийин анан кийин ар кимди алып келишет, анан баягы шефтер өздөрү келишет да. Келишип, паланча ким мен десең аны алып кетет. Түкүнчөй ким аны алып кетет. Ошентип олтуруп анан акырында биз калып калганбыз. 2 бала түшкөнбүз өзү бир заводкочу. Экөөбүз акырында калдык. Анан биздики келбей калабы ошондо деп бир жактан беймаза болдуңар. Беймаза болуп, анан акырында бизди алып кетти. Алып кеткенде биринчи эмне барасың заводко бардык. Жатакана берди. Анан 2 күндөн кийин жумушка чыктык.
жумушка чыгып көнбөйсүн, эчтекеге көнбөйсүн, тамагы жакпайт. Чочко жебейбиз да биз эми мусулман болгон үчүн чочко жебейбиз да. Тамактардан аябай кыйналдык. Мындай жыт бар экен да. Биринчи келген ошондой сезилди мага. Ачуу болуп. Азыр жытка көнүп калдыңыз да? Эми азыр көндүк, баягы кимчи деп коет жана ачуу да. Ага да көндүк. Анан ошентип жумушта иштедик. Анан аябай кыйналдык. Жумушка көнбөйбүз. Эртең менен таң азандан ойготот, кечки саат 9-10го чейин жумуш болот да. Таң азандан саат канчада? Эми саат 7:30 ойготот. Эми мындай ар завод ар кандай да. Кээ бир заводдор саат 8-де башталат, кээ бир заводдор 8:30-да башталат. Негизи жумуш тартибинде саат канчада башташат? Ошол ар завод ар кандай баштайт да. Мисалы үчүн кээ бир заводдордо 8-ден башталат жумуш. Кээ бир заводдордо саат 8:30-да башталат, ошондой да. Ошентип анан аябай кыйналдык. Тилден кыйналасың, биринчи келгенде тил билбейсиң. Кыргызстанда окуганбыз, 2,5 ай окугандан кийин ал жакта эмне, грамматика окутат да. Бирок грамматика окуганда мисалы ошол фирмада 2 ай эле окутат да. 2 айда тилди өздөштүрүүгө мүмкүн эмес го дейм. Же өзүңдөн көз карандыбы? Мисалы кичине билип калууга. Эми кичине билесиз. Мындай словардагы сөздөрдү гана билебиз да. Муну алып кел, тигини жаса, кандайсың, жакшысыңбы? Алып кел, башым ооруп атат, нан канча сом, же болбосо тиги канча сом, ушундай. Анан ошентип грамматиканы окудук 2 ай, 2,5 айда. Анан келгенден кийин ал окуган сөздөрүбүз эч жерде колдонулбай калды да. Грамматика окуткан менен бул жакта мындай сүйлөшкөн вообще мындай айырбас асман менен жердей. Башка экен. Биз бирдеке деп айтсак эле түшүнүшпөйт. Алар айтса биз түшүнбөйбүз. Ошентип аябай кыйналдык. Мунун себеби баягы окуй берип, окуганда, окуп анан кийин анан сүйлөгөндө дагы анын сүйлөгөнү башкачараак угулат да. Ошондон да уланды, алар бат сүйлөйт. Ошондой болот. Эми грамматикада мындай айтканда грамматиканы булар колдонбойт деле да. Өздөрүнүн тили менен эле мындай айтып коюшат, анан грамматиканы колдонуп беришпейт да көпчү. Ошентип аябай кыйналдык. Анан самолет кетип атса асманды карап алып, качан биз кетет экенбиз Кыргызстанга депчи. Кайра калуу болду кеткенге. Аябай. Эптеп ушу 1 жыл чыдап койсом, 1 жылдан кийин анан кетем же болбосо барып келем деп. Эптеп чыдадык анан. Ошентип анан 1 жылдан кийин барып келдим Кыргызстанга. Андан кийин эле барып келдим. Азыр мен билем, үй бүлө менен чогуу Кореяда азыр жашап атасың. Ага чейин үй бүлөң жок эле өзүң баргансың. Ага чейин өзүм баргам. Өзүм баргам. Андан 1 жылдан кийин ал жерден кеттим башка заводкочу. Себеби деген ал жерде мындай бул жакта мындай да кантип экен. 13-айлык деп коет да. 13-айлык деп коет. Ар жылдын аягында мисалы үчүн мен 1 айда $2,000 алсам, 13-айлыкта $2,000 мага бериш керек. 1 жылда 1 жолчу. Завод бериш керек да мага. Анан ошонусу жок деп коюшту. Анан айлыктан мындай көп кесип калат эле да. Тиген налог, буга налог, анан тигиндей мындай деп эле кесе беришет эле. Ошентип анан коям, мен анда башка жумуш издейин. Анан ал убакта азыр коем жашап калды. Ал убакта деген кыргыздар аябай аз экен эле да бу жактачы. Бул ошондо канча жылдар болуп атат? 2011-жылы. 2011-жылы. 2011-жылдары. Бир досубуз мисалы үчүн Жалал Абадта болсо, бир досубуз
Баткенде. Бир досу Бишкекте ушундай болчу да. Анан мындай смартфон деген ал маалда мындай жаңыдан чыгып аткан маал экен да бияктачы. Анан WhatsApp дегендер ал жок болчу каналда. Анда Биз байланыша албайбыз. Телефондорубуз мындай көмөккө эле да. Бүгүнкүдөй мисалы YouTube аркылуу, YouTube дебедимби, Skype аркылуу, Zoom аркылуу, WhatsApp аркылуу үй менен чалышып, сагынычты таркатып койсо болот да. Ал учурда андай да түшүнүк жок эле да. Ал учурда жок болчу да. Ал учурда эмне бар эле? Ал учурда агент деген бар болчу да, баягы Моймир деп коет эмеспи? Ошол бар болчу да. Анда деле аяктан келебиз аяк. Телефонубуз жок болсо, жаңы келгенбиз. Смартфондор алмалда чыга элек экен, жаңы чыгып. Бул крейстер өздөрү эле колдонуп аткан мал экен да, жаңыдан алышып ушундай болуп аткан мал экен да. Анан башка жумушка өтөм деп мен чыгып кеттим заводдон. Эч тааныштарым да алыста болчу, аларга чалган деле жокмун. Анан ошо чамаданымды көтөрүп алып, жаңыр жаап атат, жаңыр жаап атканда мен кетип калгам заводдон. Мен кеттим, башка жумуш табам депчи. Анан каяка барышты билбейсиң, көчөнү билбейсиң, автобуска чыгышты билбейсиң. Анан тил жакшы билбейсиң. Ошентип анан чыгып кетип, анан нары бастым, бери бастым, тил заводко барам, бул заводко барам, эч ким албайт. Анан кийин айла жок бир досума чалдым, анан чалып, досум ушундай болуп калды, мен отказ алдым уже. Анан бир жумуш болсо айт депчи. Анан ал бала айтып калды, каяктасың деп. Анан бул жердемин десем, машинасы менен түнү менен келип, мени алып кеткен да. Анан ошол жерге барып ошонун шефине айтып, анан ушул жерде иштеп турсун деп, анан ошол жерге жумушка кирдим. Ал жерде деле мындай шарт аябай начар эле экен. Жумуш деле мындай анча эмес. Айлыктар аз экен. Анан ал жерден анан 1 жыл иштедим эптеп чыдапчы. Каяка бармак элем дагы деп, ал жерден дагы 1 жыл иштедим. 1 жылдан кийин анан мен келинчегими чакырып бул жака акча кылып, визасын турулатып, негизи уруксат барбы чакыртканга? Уруксат барбы? Болобу мындай? Жеңил элеби же оор болобу? Ал маалда мындай болот да. Университетке барып туруп, анан мындай документтерин бүт тапшырасыз да. Документтерин тапшырып, акчасын бересиз. Берип, анан ал жактан анан кийин экзамен болот. Кыргызстанданчы посольствого барыш керек. Посольстводон анан экзамен тапшырып, анан посольствонан кийин макул кете бер деп виза берсе, анан кийин келет эле да. Ошентип анан жакшы бул экзаменден өтүп, анын үстүнө бул өзү деле корейскийди жакшы билет да. Окуганбы? Корейскийди менден жакшы билчү ал маалда элечи. Анан ошентип келди. Келгенден кийин өзүмчө мындай бөлүм чыгыш керек болуп калдым да. Анан квартира бизде квартира жок. Каяктан издешти, ар жакка барып издеп, акырына бир кичинекей бир бөлмө таптым да. Тапсам ал да кымбат. Айла жок алыш керек болуп калды да. Анан алып, бүт акчаларын берип, залог деп коет да бияктачы, залог коюш керек да. Башына баягы акча берип, анан кийин киресиң да. Мисалы, ушуну мен да мындай таттап кой. Канча бериш керек? Мисалы мен ал маалда мындай бир эле бөлмө болчу, мындай чакан бөлмө болчу да. Ошол маалда мен
$3000 коюп, анан айына $300 кирген ошол малдачы. Ал залог кандай болот? Эгерде мындай кандай десем, свет, газдарды бербей койсоңуз, ошондон алып калат да. Акырында анан кетип аткан, анан кийин баарын текшерип, анан кийин карыз жок болсо, анан кийин кайра алса болот. Бирок $300 ай сайын төлөп турасың, кожоюнга. Ай сайын ошо $300 берип турасың. Еще газ, свет, тияк бияка бересиң. Ошо $400 болот да айына. Жакшы. Мен ошол мен артка кичине кайткым келип турат. Неге дегенде, ошол жаңы барып түшкөндө 1 жыл аябай кыйын болгонун баарыбыз эле билип атабыз. Эмнеге дегенде, сыртка барып чыгып келгенде көпчүлүгү мисалы аябай сонун күтүүлөр менен барат да. Эми сөзсүз түрдө Түштүк Корея болгондон кийин акчасы жакшы, экономикасы күчтүү өлкө. Анан шаары, эгерде биз мындай карай турган болсок, аябай эле мындай күтүүлөр башкача болот да. Анан Анарбек, сенде деле ушул күтүүлөр болсо керек. Акчаны мынтип жыйнайм, мындай кылып салам, үйгө салам, кийинем, анан иштейм жакшы жерлерде деген. Ошо күтүүлөр жок болуп бардың, биринчиден. Экинчиден, баргандан кийин ал жакта Кыргызстандагы жеген тамагың жок. Баягы салт сана жок, башыңа салган ата энең жок. Оор учурлар. Эми ошол учурларда кайра Кыргызстанга келбегенге эмне түрткү болду? Эмнеден улам? Балким ата энең сени чыдамкайлык кылып үйрөткөн сапатпы? Бул чыдамдуулук кайдан пайда болду? Бул иммунитетти кайдан алдың? Туура айтасыз. Биринчи келгенде баарыбыз эле тияктан мындай ойлойбуз да. Мен Кореяга барсам, мен мындай таза жумушта иштеймин, ал жакта баары таза, шарттар бар. Мен жумуштан кийин залга барып, же болбосо бир башка жумуштарды кылып, ушинтип айланганча деп ойлойт да. Мен ошентип ойлоп келгем да. Анан айлык деле мен башынан мындай болуп келгем. Если мен барып калсам, айына мага $1000 жетет деп келгем да. Мен ай сайын $1000 салып турсам, мага ошол жетет депчи. Чын-чынына келгенде андай эмес. Жашоо аябай эле биз ойлогондой эмес. Баягы сиз айтмакчы, ата энең жок бул жакта. Келип тура кой, тамак жей кой. Анан ошол тамагынан кыйналасың, биринчи келгенде тилден кыйналасың. Бул жакта баары өз орду менен да. Саат мынчага чейин, обед мынча депчи. Баары өз орду менен да. Кеч калбаш керек. Тартипке да үйрөтөт экен да, жакшы экен да. Тартип ошондой болот да. Бизде койчу кечинде саат 12 чейин иште деген, бүгүн кичине кечирээк чыгалы деген бар да биздечи. Чарчадык, күнүсүп кетти же болбосо тиякта. Биякта андай жок да. Түнү саат 3-кө чейин иштесең дагы эртең менен как положено чыгышың керек. Сен кечинде сен кыйналдың, ой, жакшы иштеп бердиңер деген адамдар эртең менен уже башка маскасын кийип алат. Давай пат-паттан чыккыла депчи. Ошентип аябай эле кыйын болот башындачы. Анан келгенден кийин 2 ай мындай акча сала албайсың Кыргызстанга. Келгенде эле 1 ай сен бирөөдөн карыз аласың, эми жашашың керек да, өзүң аяк бияк, кийим алышың керек, көчөгө чыгасың, тияк бияк кыласың. Анан же болбосо ошо заводдон мындай акча алып турасың, аванс катарычы. Берип турат. Ошентип 2 ай мындай өзүңө келмейинче 2 ай акча сала албайсың. Ошондой кыйынчылыктар көп эле болду. Жакшы. Эми биз баягы сыртка чыкканда адам мындай өзгөрөт экен. Кээ бир болсо кой деп эле баягы чемоданын үстүнө отуруп алып келе берет. Кээ бир болсо сендей болуп чыдап, күтүп, анан мына бүгүнкү күндө жакшы бир ойлорду айтып атасың. Анан кандай эми үй бүлөң менен барган
Кандай болду? Мисалы үй бүлөң менен барып жашаганга, үй бүлөгө деген башка маселе да. Мисалы жалгыз барып жашасаң, бир нерселерди үнөмдөп каласың. А үй бүлөңдү чакырткандан кийин дагы бир акча үнөмдөп, мындай кылып бир нерсеге жарата турганга, мындай чогултууга дагы мүмкүн болобу? Же кандай? Негизи биринчи мен үйлөнүп, анан аялым келинчегим бул жака чакыргандан кийин ал келди. Анан келгенден кийин мен бир айдан кийин жумуш менен ошо баягы бир келишпестик чыгып калып, мен ал жумуштан чыгып кеттим дагычы. Эми атайлап чыккан жокмун албетте, бирок кандайдыр бир мындай келишпестик болуп кетти да. Анан болуп кетип, жумуштан чыгып алып, анан акты уже бир 2-3 миң доллар мындай алып коесуң да запаскачы. Анан ал мындай 15 күнгө жетет. Бул жакта азыр эми иштебесең, мындай иштебесең уже бир айда уже аш калып кетесиң да бияктачы. Аш калып кетесиң. Анан аябай кыйналдык. Акчабыз деле калбай калды. Анан бул келинчегим биринчи келгенде ооруп калып бияктанчы. Баягы абасы жакпай калат эмес. Ооруп, больницага акча жок болуп, көрүнгөндөн карыз алып, карыз ошентип кырылып кетти. Анан эптеп жумуш таап, анан ошо бир заводко кирдим. Анан мен бул жактан балалуу болдум. 2 балам тең бул жактан төрөлдү. Чоң азыр садикке барат. Кичинеси өзү билгенде кече жагында төрөлдү, 2 ай болду буюрса. Эми үй бүлө менен жашаганда кандай? Үй бүлө менен жашаганда бир тапканыңдын бир 20-30% гана чогулат. Калганы ошо эми жашаш керек да. Үй бүлө менен бул жакта болгондон кийинчи. Жакшы. Үй бүлө менен болсоңуз бул жакта жакшы чогулта албайсыз да, мындай айткандачы. Балдар болсо, мүмкүн эми бала бакчага барат деп атасың, бала бакчанын баардыгы орус тилинде же кыргыз тилинде эмес да, корей тилинде болуп атат да? Корей тилинде да, баары корейстер. Бул жактан да орус тили, кыргыз тили андай нерсе жок. Мисалы документ жагынан көйгөй жаратпайбы? Мисалы баланы бала бакчага алып барганга. Жок, кандай деле жок. Ошо биздин документ аркылуу эле кире берет. Силер фирма аркылуу кеткендиктен баардыгы мындай легалдуу түрдө, Легалдуу түрдө болот да. Жакшы. Анан мына өзүң айтып атасың, өткөндө да бир жакшы ойду айттың эле. Мен бир жумушка кирип, анан ал жумушта иштеп, чыдап, анан ал жумуштагы ошол Корей улутундагы адам өзүнүн баласындай көрөт деп калдың да. Ушулдан баштасак, ушу кандай болду эле, кандай болуп анын баягы ишеничине кирдиң ошол адамдын? Ал окуя мен жаңы айткан эле мындай уландысы да. Келинчегим ооруп калды деп атпаймынбы? Анан келинчегим окуучу. Сеулда окуйт эле да. Окусу Сеулда. Анан кийин мен тапкан жумушум метро менен 1 сааттан ашык болчу да. Азыр жашап атканыңа Сеулдан канча алыс? Жок, азыр жашап атканыбыз Сеулдун эле мындай жанында да. Сеулга карайт да. Анан бардым, ошо жумуш издеп, аябай кыйналгам ушу. Анын үстүнө могу виза да уже бүтөт болчу да, бир 2 эле күн калган болчу да. 2 күндө уже жумушка кирбесем мен, визам уже күйүп кетет болчу да. Анын үстүнө акча жок, мен канча болсо эле иштейм деп бардым. Анан барсам, мындай семейный бизнеске да, мындай орусча айткандачы, үй бүлөлүк гана чакан бизнеске. Атасы, аялы, балдары иштейт экен да. Анан барып туруп эле мен айттым ушундай жумуш керек десем,
макул деди, иштеп көр деди. Анан айлыгы канча десем, аз эле сумманы айтты да. Анан мен баарына макул болдум. Мен алгыла, мен визамы батыраак жасап бергиле. Болбосо мен күйүп кетет визам депчи. Ошентип анан кирип, ал жерде иштеп калдым. Ошо мен киргенден баштап эле аларга мындай жакшы мамиле кылып, жакшы иштеп, мындай колунан ала калып, нары жүгүрүп, бери жүгүрүп, ушундай бат-баттан иштеп, өзүм ошондой да мындай жактырам, бат-баттан иштегенди. Мындай бат-баттан иштеген мага да жагат. Ошондо иштеп анан сен дейт, каяктан болосуң? Ошондо таанышып калдык да, анан каяктан болосуң? Кыргызстандан десем, мындай айта алышпайт да, Киргизстан, Киргиз деп мындай таанышпайт да. Ал кайсы мамлекет дейт. Анан Кыргызстан деген мамлекет бар. Өзбекстан, Казакстан жанында десең, дешет да. Өзбекстанды билет, Казакстанды билишет, а Кыргызстан эмне экенин билбейт. Ошентип алар менен жакшы мамиле болуп, айткандарын кылып, баары баягы атасы, баласы, апалары болуп баары чогуу иштеткен да. Аларга барып мен кошулуп калдым. Жана эрке баласы болуп калдым да. Мен аябай жактырып калышып, анан каерде квартираң каерде деп калды. Анан ушунда метро менен 1,5 сааттык жол болуп калат десем, анан ошол заводдун жанынан эле бир батир алып беришип мага. Бир 2 бөлмөлүү алып беришти. Анан чакыр келинчегиңди, анан бул жакка көчүп келдик. Көчүп келип ошентип иштеп жүрдүм. Айлык аз болсо деле мейлдеп иштеп, бир жумасына бир жолдан кечинде эт алып келип жейтилдик да, ошо заводдо элечи. Чакан эле бизнес болчу да. Анан бул мусулман, чочкон этин жебейт деп анан атайын мен үчүн анан кийин малдын этин алып келишип, малдын этин жечүбүз да. Баарыбыз мага кошуп алар малдын этин жечү да. Анан аялымды чакыр, аялым мени тааныштыр деп калышат. Аялымды чакырып ал жерде чогуу мындай ужин кылып, ошентип анан алар менен мен жакшы мамиле кылып калдым. Анан бир убакта эле ошо мындай жумуштар токтоп, жумуш жок калды. Аябай кыйналышты да. Жумуш жок калды. Жүк эч ким алып келбей койду. Ошентип бир 2-3 айдай ошентип жүрдүк. Анан 2-3 айдан кийин жумуш көбөйүп, анан дагы бир нерсе айтып коеюн. Мен ал жерге мындай чет элдик мигрант катары мен биринчи жолу мен барып турмун да. Ошол шаарга. Жок. Заводкочу. Түшүндүм. Мен иштеген заводко биринчи жолу алышкан экен, ошо мигрант кылыпчы. Андан мурда андай нерсе булар билишпейт экен да. Анан жакшы эткесиңер, ошо кыргыздар жакшы экенсиңер, мындай мамилеңер дагы жакшы экен деп анан Кыргызстандан 2 бала чакыртты дагычы. Кыргызстандан алабыз, жакшы экенсиңер депчи. Анан Кыргызстандан чакыртты, андан кийин дагы 3 бала чакыртты. Кыскасы, ошол заводдо ошо мен мактанбай коеюн, мен артыман десем да болот, мен аркылуу десем да болот, мен бир себепкер болуп калдым окшойт да. Кыргыздар жакшы экенсиңер деп, ошол жактан эле бир 10 бала иштеди да. Заводдо жумуш көбөйүп, балдар келишет, иштеп кетишет кайра. Анан кийин уже завод чоңойду. Азыр чоң эле завод, аябай эле чоң. Азыр башка жакка көчүп келгенбиз, бул жаккачы. Көчүп келгенбиз. Азыр бул жерде бир 13-14 кыргыз иштейбиз. Ошол мен ошо Кыргызстанды жана мактап, жакшы иштеп, ушинтип койгон үчүн ошо кыргыздарды мен аркылуу алды деп ойлойм да менчи. Мен ошого себепкер болдум деп ойлойм. Ошентип мага аябай мындай жакшы мамиле кылышат.
өздөрү эле айтышат, сен биздин уулубузсуң депчи. Чоң балам кетип алып келип калышат үйүнөчү. Чоң балам жакшы көрүшөт, алып келип калышат үйүнө. Бизге бер бир-эки күнгө дешипчи. Анан өздөрү келип турушат. Үйүнө чакырышат конокко. Жакшы. Мындай көйгөйүм айтсам баарын кылып беришет. Бөлмө алып берип, неме. Эгерде Анарбек сен ошол үй бүлөгө барып иштеп, анан туура эмес мамилеңди көргөзүп, кетип калганда ал заводдо деле мигранттарга, деги эле Кыргызстандан баргандарга деле жол жабылып калмак экен да. Ушундай болмок да. Мен ошентип ойлойм да. Эгерде мен ал жерде мындай жаман сүйлөп, же болбосо урушуп кетип калганымда, алар кыргызбы? Кыргыздар албай эле кой демек да. Баягы бир карым майды бир комалак чиритет деп койду эмеспи? Ансыңары ошондой болуп, ансыңары эгерде сен мамилеңди туура эмес кылып койгондо, анда биз баягы кайсы жерге барбайлы? Мисалы бүгүнкү күндө негизи эле Корей улуттарынын кыргыздарга болгон мамилеси кандай? Ачыгын айтканда, бул жакта Кыргызстанды жакшы биле беришпейт Кореяда. Өтө аз санда адамдар билишет. Кыргызстан каяк экенин көбү билбейт. Ал эмне экенин билбейт. Анан бизге окшоп барып, айтып, ушуна Кыргызстан деген мамлекеттен келдим деп айтып түшүндүрсө, анан мына бар турбайбы деп ошондой билишет да. Анан Казакстан, Өзбекстан десең билишет. Анан Кореяда андай бир көпчүлүк бөлүгү Кыргызстанды билишпейт да. Жакшы. Эми мына акыркы учурдагы бизде болуп жаткан окуяларды деле өзүң деле карап атасың да, байкап атасың, эмне болуп атат. Албетте эми Окей радиосунда угуп, эртеден кечке чейин угуп атасың, бизден жаңылыктардан угуп атасың, өзүң дагы интернеттен карап атасың. Анан ушул акыркы окуяларды угуп туруп, көпчүлүгү чет жакка барууну самап аткандар бар. Чет жакка барып иштегендер бар, чет жакка барып айла жокто ниче атышып, билимдүүлөр, дагы ушундай сендей мыкты жигиттер ошо чет жактан жаранды калып аткандар бар. Сенде кандай ой барбы? Кореяда калып жаранды калайын, Кыргызстанга барбай эле коеюн, силерди күтсөм оңолбойт экенсиңер деген сыяктуу ойлор ойлогон жоксуңбу? Мен өзүм жөнүндө айтсам, мен мындай мекенчил катары Кыргызстанды жакшы көрүп сүйгөн адам катары мен андай жарандык берсе деле мен албаймын. Мага кереги жок. Экинчиден, Кореянын жарандык алыш өтө кыйын. Өтө кыйын. Бир болушу мүмкүн, мен бирок ошого чейин уга элекмин да. Болушу мүмкүн, ал алса болушу мүмкүн, бирок өтө кыйын да. 100%дан бир 2-3% гана алышы мүмкүн, атак алышпайт да. Анан мен андай план деле жок. Мен буюрса жакын арада 1-2 жылдын ичинде кетем Кыргызстанга. Баарын жыштырып эле кетем. Эмне Кыргызстандан айлансын. Жакшы. Эмне себептен жарандык алгың келбейт? Мисалы Кыргызстанга тартып турган нерсе эмне? Мисалы ал жакта жашоонго мисалы көнүп калыптырсың, эми 10 жылдын тегереги деген бул көнүп калууну деле билдирет го дейм. Эми Канат байке мындай экен да, биз баягы кыргыздар Кыргызстанда кыргыз жаш кезибизден бери эле өсүп ал жактачы Кыргызстандын абасын, Кыргызстандын мындай тамак аштарын, тоолорду көрүп калган үчүн биз бул жакта билбейм, мен эч кандай көнбөдүм. Мен азыр эле көнө элекмин да. Ачыгын айткандачы. Ушу эртең болсо эртең эле кетип калгым келет. Бир жолу баарын бир жолу бүтүрүп анан кийин чогуу кетебиз деп азыр ошентип план кылып атабыз буюрса. Мага бул жакта калган мага жакпайт. Келинчегиме жагат экен, мага жакпайт. Келинчегим ошол алып келет.
Балдары бул жакта калгысы келет. Себеби дегенде чоң балам азыр кыргызча билбейт да. Корейский болуп калды. Кыргызчаны азыраак түшүнөт. Бирок сүйлөй албайт. Канча жашта? 5 жашта буюрса. 5 жашта. Атын кыргызча эле койдуңарбы же корейче да аты барбы? Арлен. Кыргызча Арлен. Арлен. Корейчечи? Корейче булар Аллен деп коюшат. Аллен. 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 Жакшы. Баягы мен башында сааттын башында айтпадымбы? Дагы бир жолу айта кетейин, бизди угуп жаткан жана көрүп жаткан көрөрмандарыбызга, угармандарыбызга Окей радиосун угуп атасыз. Анан бизде болсо дагы ушул кыргызстандык мекендешибиз Түштүк Кореяда эмгектенип келген 10 жылдын тегерегинде. Анан биз кантип таанышып калдык? Окей радиосун күн сайын угуп, анан өз оюн билдирип, биз менен чогуу биргеликте Кореядагы аба ырайын, деги эле жашоону дагы кыскача күн сайын айтып турчу. Анан бүгүн болсо ушундай бизде бир мүмкүнчүлүк болду, чогуу отуруп, сүйлөшүп, анан Корея тууралуу билгенге. Эми суроо мындай. Эмне үчүн, мисалы ар бир эле кинону биз көрөрдө, ар бир кинону көрөрдө, биз башын көрөбүз. Эгерде кызыктуу болсо көрөбүз, кызыксыз болсо көрбөйбүз да. Музыка деле ошол. Кыскасы, китеп деле ошол дегендей. Анан эмне үчүн сен Окей радиосун тандадың? Эмне үчүн бизди угуп калдың? Бунун себеби эмнеде болду? Эмне кайсы себептен улам баягы байланып калдың, биз менен чогуу болуп калдың дегендей? Ал мен буга чейин бир 2-3 радиону угуп жүрдүм. 1-2 күн угуп, анан 1-2 күндөн дагы башкасын угуп, анан таштап коюп, анан башка музыкаларды угуп, анан бир күнү ошо балдар аркылуу эле көчүрүп, балдар айтып калышты, ошо чогуш деген балдар билишет экен. Анан ошол балдар айтып калышты. Ушундай радио бар экен деп. Анан көчүрүп уктум бир күн кечке. Уксам мындай адамга мындай сабак берчүдөй мындай жакшы эмес бар экен да. Адамдарды жакшы жакка үндөп, анан жакшы жери эч кандай мындай бирөөнү жамандабай, мындай рекламасы жок, анан көргөн нерсени бере бербей, ушу үй бүлөгө керектүү гана мындай көп маалыматтарды алса болот экен да. Мен албетте бул менин өзүм жеке оюм. Мен бул Окей радиосун мындай билим берүүчү бир мектеп катары эле көрүп калдым да. Күндө жаңы нерсе алам да, мындайчы. Мындай балага кандай тарбия бериш керек, үй бүлөдө кандай болуш керек, балага кандай убакыт бериш керек. Айтып отмун эмеспи, баягы адамга эң кыйын нерсе бул күн сайын адам болуу депчи. Андыктан баягы күн сайын уксаң, канча уксаң ошол да аз да. Биз баягы китеп окуганда эле да, бул делечи, китеп окуй бересиң, бирок аягына жетпейсиң да. Илим аягына жетсе болбойт да. Кетчи окуш керек. Бул да ошондой экен да. Мына керектүү маалыматтарды күндө алып турам. Анан мен өзүмдүн кемчилдигин издейм анан. Мен бул жерде мындай кылып коюп турмун. Значит, эмне болуш керек экен? Мен аялым менен мындай. Эми мындай баарыбыз эле билебиз да, баланы кандай тарбиялаш керек, келинчең менен кандай мамиледе болуш керек, ата-энени кандай сыйлаш керек, баарыбыз эле билебиз, но мындай пендечилик кылып кээде мындай адашып калабыз да. Ошол нерсени мен сиздерден күн алып турам да. Күн алып, мен жок, бүгүн эмне алышым керек? Ата-эненин эң кымбат балага болгон белеги бул убактысын арноо деп айтасыздар да. Ошону уккан сайын мен күндө келип балам менен ойноп, ошондой нерсе көп жагат да. Мен ошол нерсеге байланып калдым десем болот да. Аябай жакшы радио. Ишиңиздерге ийгилик. Мен айтып кетилем ошо башка угармандарга да ошо Окей радиосун уккула. Үй бүлөгө аябай мындай маанилүү, маңыздуу жакшы радио деп. Жакшы, рахмат. Жакшы. Анарбек коштошуп атканга окшошуп кетти. Коштошо элекпиз. Да, улантабыз. Жакшы.
мисалы мындай болуп атпайбы? Түштүк Кореяда жүргөндө деле баягы бизден азыр мен WhatsApp'ын өчүрүп коеюн, бул жакта WhatsApp'тагы ачык экен. Окей. Түштүк Кореяда жүргөндө, мисалы, ошол сен досторуңа жардам бердиң деп атасың да. Эми Түштүк Кореяда негизи эле силердин ичара мындай жардам берип, бул мындай болуп калыптыр деп ар бир өлкөдө өзүнүн бир WhatsApp болот экен да. Анан силерде дагы ошондой бир биримдик барбы деген ойду сурагам келип атат да. Азыркы учурда Кыргызстандан келеби же башка өлкөдөн келеби мындай кыйынчылык жок десем болот азыркы учурдачы. Азыркы учурда баардык уже шарттар түзүлгөн. Азыр Кыргызстандан келип туруп эле бир айдан кийин машина алып айдап кеткен балдар бар да. Правасын алмасын депчи. Азыр анда кыйынчылык деле аз азыр. Себеби дегенде мындай кыргыздар көбөйүп калып, ошондой деп айта алам да азырчы. Эми баягы жан келгенде мындай тааныштарың, досторуң жок болсо аябай эле кыйын. А бирок азыр эми билесиздер да, Кыргызстанда азыр ар эки кишинин бир таанышы бул жакта да. Жакшы. Анан мындай бири биз менен байланышып турабыз, мындай WhatsApp чаттар деген чат бар. Какао деп коет бул жакта өзүнчө ошондой бир эме. Какао толк беле. Ошол жакта да группалар бар. Какао толк деп коет. Ошондой группалар бар. Ошол жактан анан кийин жумуш издегендер ошол жака жазып койсо эле, ал жакта мен билишимче бир 1,5 миңдей адам болуш керек. Аябай эле көп экен да. Ошол жака эмне болсо, ошол жака жазып коюшат, анан кимге жумуш керек болсо, ошол жерден чакырып алышат да. Жакшы. Бирок башында келгенде ошо 1-2 ай кыйналасың да. Негизи азыркы учурда эми мына өзүң айтып атасың, Кыргызстанга бир аз туруунан барам деп атасың да. Жакшы. Буйруса, Кудай буйруса. Мисалы ошол Кореяга барганда эң алгачкы, мисалы Кореяга баргысы келгендер эгерде бизди угуп атса, тил үйрөнүп жүрсө, эң негизгиси, эң башында сен кандай кеңештерди берет элең? Мисалы Кореяга келиш үчүн, иштеш үчүн биринчи эмне кылыш керек? Мен биринчи кеңешим ал жакта жүргөндө тилди жакшылап үйрөнүш керек деп айтат элем. Мындай сүйлөшүү жолу менен болсо жакшы болмок да ал жактачы. Мындай окуу эле жазуу эле эмес, мындай бирөөлөр менен сүйлөшүп баарлашсаң анан жакшы да. Ошентип көбүрөөк баарлашып, анан экинчиси бул жака келгенден кийин эгерде мындай жакшы эле жумуш болсо, если жакшы бир заводко келип калса, ошол жерден бир 4 жыл 10 ай да негизичи бир эме мындай бир убакыт ошо 4 жыл 10 айга берилет да. 5 жылга жетпеген убакыт берилет да. Ошол 4 жыл 10 ай ошо бир заводдон чыкпай иштесе, бул жакта жана айттым, 13-чү айлык деген бар да. Ал жыл сайын ошентип айлыктан өтүп турат да. Бул жакта азыр бир орто эсеп менен алгандар ошо бир $2,000 көп деп алышат. Андан аз алгандар эле бар. Жакшы алса $3,500 чейин алышат. Ар жыл сайын мисалы үчүн 2,5 миңден кошулганда 4 жыл, почти 5 жылда ошондо канча акча болот ошо. Анан кийин $10,000 тегерек болуп калат экен. Анан кийин андан тышкарыда дагы бир эме бар, бир гукмин оңгум деп коет. Ар ай сайын мисалы үчүн айлык алсам, айлыгыма бир $100 кесип калат дагы, анан кийин завод $100 кошуп туруп $200 кылып туруп топтой беришет да. Ай сайын ошондо чогулат. Чогулуп болуп туруп, ал акча дагы чогулат, анан кийин берки акча дагы чогулат. Ошондон кийин 5 жылда бир $20,000 ашык мындай жөнүнөн акча алат да. Мындай абадан алгандай болуп калат да. Эгерде бир заводдо
иштебесте мага окшоп көрүнгөн жака секире берсе, анда баягы иштебеген убактарда баягы тапкан акчаңды жеп жок кыла бересиң. Киреше дагы кирбей, жанагы айткан акчалар дагы чогулбайт. Ошентип бир көп эле мындай минустар жактары бар да. Ошон үчүн мына сабырдуу болуп, мындай бир ишканадан сабырдуу болуп, туруктуу болуп иштесе, мындай жакшы акча иштеп кетсе болот деп айтат элем. Жакшы. Кийинки суроомуз мындай. Негизи биз үй бүлөдөн баарыбыз мынакей барып, туруктуу болуп, ошол кандай гана кыйынчылык болбосун дагы сабырдуу болуп, мына өзүң айтып атасың, ушинтип иштеп, анан кийин мына азыркы учурда баардыгын жолго салган экенсиң да. Бул өзү жакшы. Ата энеңден алган тарбия сага жардам бердиби? Ушу Кореяда жүргөндө. Кайсы нерселер сага жардам берди? Албетте, ата энемден алган менин ата энем баардык эле ата энелер балдарды жакшы болсун дейт да. Бирөө менен урушпа дейт, көп талашпа дейт. Жаштыгыңды мындай көрүнгөн жака эле эме кылып бир жакшы өткөз дейт, кийин өкүнүп калбай турган болуп өткөз дейт. Сабырдуу бол дейт. Адамдар менен жакшы мамиледе бол, адамдардын жаман жагын алба, жакшы жактарын ал деп үйрөтөт да. Ошол мындай сабырдуу жактан мен ошо жеңдим десем болот да. Анткени мен башында аябай эле көп кыйынчылык көрдүм. Өткөн айтпадымбы, биз үйлөнгөндө бир кашык бир казан менен баштаганбыз депчи. Чыны менен баштаганбыз да. Ошентип сабыр кылып болуп туруп, азыр ушул жака жеттик. Азыр Кудайга шүгүр баары ордодун да. Ошо сабырдуулук керек деп ойлойм да мен. Жакшы. Баардык жерде сабырдуулук менен жеңсе болот да. Жакшы. Анан жакшы. Биз Окей радиосунан бул нерсени көп эле айтып калабыз. Мисалы, жубайлардын мамилеси дегенди айтабыз го. Эркекке бул сый керек экен, аял затына бул сүйүү керек экен деп айтып атпайбызбы? Анан бул нерсени сен деле угуп атасың да. Анан мисалы, башында баргандагы экөөңөрдүн мамилеңер менен азыркы учурдагы мамиленин кандай айырмачылыгы бар? Башында үйлөнгөндө мамилебиз, башында үйлөнгөндө баары эле мындай баягы билесиз да, баягы жаңы үйлөнгөндө баягы бири биринен кичине мындай тартынып, бири бирин сыйлап, мындай уялгансып дегендей да. Анан азыр болсо, азыр мындай бир туугандай эле көрүп калат экенсиң да. Бир мындай бир колуң жок болсо болбой калат го. Ошол сыяктуу болуп эле менин бир мындай бир мүчөмдүн бир бөлүгү деп калам да. Колумдун бир жүрөгүмдүн жарымы дегендей элечи. Жок болсо мындай өзүң үйдө болсоң эчтеке окшошпойт экен. Эчтеке даже тамак ичкиң келбейт. Өткөндө баягы больницада болуп калды, бир 10 күндөчү. Мен балам менен үйдө калдым. Анан экөөбүз 10 күндө бир жүдөп кеттик да. Элечи. Экөөбүз эмне кылышыбызды билбей элечи. Ошон үчүн мурунку менен, жаңы үйлөнгөн менен аз үйлөнгөндүн айырмасы мен ошондой деп билем да. Азыр мындай бир туугандай болуп калдык десем жаңылышпайм да. Жумуштан кийин үйгө шашып келмей? Үйгө келмей, мен келгенде жүгүрүп чыгып күтүп алышат. Тамак даярдап коет. Жакшы бир тамак даярдап коет, тамак жеп, сүйлөшүп отуруп. Анан ар нерсени кеп кылабыз. Анан радиону бул дагы угат да. Келинчегиңиздин аты ким? Перизат. Перизат, жакшы. Буга да үйрөтүп койгом. Кызыктырып койгом. Бул дагы угат. Бирок мындай жазыштан уялат экен. Жаза албайм дейт. Бирок угат. Жакшы. Жакшы, мен бир тууганымдай болуп калды мен.
ошондой деп айтат, өтө жакын адам болуп калды. Жакшы. Анан мисалы Корей улутундагы Корей элинин балдарды тарбиялоо менен биздин каада салттын айырмачылыгы бар бекен? Бар, албетте бар. Бул жакта жанагы бир эки айдан кийин эле эмизишпей коет экен. Эмизбей эле жөн эле башка нерселерди берип эле чоңойтушат экен. Кошумча тамактар да? Кошумча тамак берет. Энеси мынтип алып отуруп мындай эмизбейт. Бизде болсо кандай? Бизде чоңойгуча эле кучактап, эмизип, эркелетип, сылап, ошондой да. Ошоганан биз жаш кезибизден баштап ата энеге жакын болобуз да. Энеге жакын болобуз да көбүнчөчү. Эненин мээримине тойгондой болупчу. Анан бул жакта ошо эмизбейт экен. Анан мындай энеге мындай бир аз болсо да мээрими жок той болуп калат экен да. Анан бул жакта балдарын бизде мындай го, бир жаш балабыз болсо, келчи, онон деп мындай эме кылабыз го, мындайчы, эркелетип сүйлөйбүз го. Буларда андай эмес да. Буларда 4 жашпы, 5 жашпы чоң кишилердей сүйлөшүшөт. Чоң кишилердей сүйлөшөт да. Сен кече мындай кылып койдуң эле. Кече мындай кылганың, ал каякта калды? Же болбосо ошого окшогон бир башка мындай чоң адамдар дагы мамиле кылышат экен да, жаш балдарыначы. Балдар да ошого көнүшкөн. Ошондон баштап эле уже мындай тамаша сыяктууну анча кабыл ала беришпейт да. Чын деп кабыл алышат да, чын деп. Бизде болсо тамашалашып коюшат го, алдага чыкпайчы деп мындайчы. Буларда ошо жашынан баштап ошентип үйрөтүшөт экен да, мындай чоң адамдардай кылып сүйлөшүшүп. Анда калыпты көп сүйлөгөн эл го дейм анда, ошондой десем болот, калыпты көп айтпай турган деп койсом болот да. Арасында бар эле эмес. Бирок жалпы мүнөзү. Жалпы мүнөзү ошондой десем болот. Калыпты көп айтпайт. Жакшы. Кийинки суроом болсо, мисалы ошо Түштүк Кореядагы кайсыл сага жаккан нерселерди ушул Кыргызстандан көргүң келет эле? Мен Кореядан эң жаккан нерсеси мага бул коопсуз да. Аябай коопсуз да, мындай. Бардык жерде мындай камералар бар. Сен ким болбо, сен кайсы мамлекеттен келбе, сен түнкү саат 3 болсо дагы сен каалаган жагыңа кетип кала бересиң. Көчөдөчү мындай жүрө бересиң да. Сага эч ким тийишпейт. Сен кызсыңбы, баласыңбы, сен жүрө берсең болот. Күнү, түнү каалаган жагыңа барсаң болот да. Эч ким сага эчтеке дебейт. Сен эч ким тааныбайт. Сен каалагандай кийинсең болот. Сен каалагандай мындай жүрсөң болот. Камера бардык жердечи. Анан экинчи жагы булар ошол мыйзамга аябай баш ийишет экен да. Мыйзамгачы. Мисалы үчүн милициялар эл үчүн иштейт да. Элге аябай мындай жардам беришет да. Мисалы үчүн бир окуучулар кечигип калган болсо сабагыначы, машинеси менен алып барып келип, же болбосо бузулуп калса барып машинесин түртүп алып барып берип, элдерге аябай ушундай эл үчүн кызмат кылышат. Анан үчүнчү мен ушул нерсени Кыргызстандан аябай көргүм келет. Бул жакта мисалы жолдо бир капчык түшүп калса, же болбосо бир телефон түшүп калган болсо, күндүз элечи, аны эч ким албайт. Аны эч ким ала албайт. Аны алган болсоң, если анан негеси мындай издеген болсо, милиция сени таап туруп сазайыңды берет да. Бүт жакта камералар бар. Сен даже өзүң байкап каласың да, камера каерде бар экенин таппай каласың, бирок тартып койгон болот да. Ошондой жактар. Анан кийин мындай кнопкалар бар. Мисалы үчүн парклардачы, балдар ойночу жайларда кнопкалар бар да. Камера менен көрүп турат.
кокус бирдемке болуп кетсе, ошо кнопканы басып туруп, анан чалса болот да. Кнопканы бассаңыз, баягы милиция кызматкерлери эмне болду дейт, камерадан көрүп турат да. Эмне болду дейт, а могу жерде мындай болуп атат, бир мас киши келип алып тополоңдоп атат десе, анан сразу келе коюшат да. 2 мүнөттө эле келип эме алышат да, бүт карап турушат камера мененчи. Мен сага чалыш керек анан деп издеп жүрбөйсүз да. Кнопканы барып басып туруп эле айтасыз. Анан карашат камераданчы, көрүшөт, эмне болду атат, анан келе коюшат. 1-2 мүнөттө келишет да. Эң сонун. Ошол жагы жакшы, буюрса өнүгүп кетебиз биз деле. Жакшы. Ал эми ошо Кыргызстандагы биздин каада салт жакшы нерсебиздин кайсынысы Түштүк Кореяга жетишпейт экен? Каада салт. Каада салт дегенде биздин каада салт башка да. Мисалы үчүн майрамдар десем болот да, майрамдарда. Мисалы үчүн бир кандай десем, мындай бир үйлөнүү той болгон болсо, үйлөнсө, мисалы 2 жаш бул жакта бир мындай куттуктоо сөздөр, анан тияк-биякта бир 20 мүнөт болот. 20 мүнөттөн анан кийин бүттү дейт, тамакка дейт. Баары анан эч ким иши жок. Баары өзүнчө барып тамак ичет, анан кетип калышат да. Үйлөнүү тою бир саатка жетпей бүтөт да. Бизде кандай? Бизде өзүңүз жакшы билесиз да. Бизде жөн эле заңыратып, машина менен ошо кафенин ичине чейин кирип, ресторанга чейинчи. Мындайча айтканда, Кыргызстанга бизде мындай жашоонун мааниси бар да. Бизде майрамды кандай майрамдаш керек, дем алганда кандай дем алыш керек, иштегенде кандай иштеш керек, кандай ошол жагы бизде мындай жакшы деп эсептейм да менчи. Мындай жашоонун мааниси бар биздечи. Адамдар жашашты билет да. Алар болсо бир гана жумушту көрүп калган, Корея. Булар болсо ошо жумуш менен аябай мындай эмгекчил келишет. Жаннары тынбайт. Ушул мындай бат-бат өздөрү да мындай бат жүрүшөт да, мындайчы. Бат-баттан да. Бат-бат кыла койгон, анан тыйныла койгон. Анан өздөрүнө баскандар да бат-бат басышат да буларчы. Анан мындай жашоонун мындай чалкалап, жайбаракат басып, биздин мүнөзүбүз да ошол турбайбы? Бизде күн ысып кетти, кичине эс алалы обедтен иштейбиз, анан саат 6 болгондо кой шамда иштебейт дейбиз да бизчи. Кой жаман болот. Эс алалы дейбиз да. Буларда эч ким иши жок, кандай эме деген, кандай дем алалы, тияк-бияк деген жок. Ошо жумуш менен шашып жүрүшөт да. Мен бул кылыш керек, бул кылышым керек. Өзүнүн иши менен. Ошон үчүн Түштүк Корея болуп өнүгүп атат да, Мен ойлойт элем, если биз деле ошо кыргызстандыктар ар бирибиз бир жыл ушинтип өзүбүз үчүн ганачы, өзүбүз эле үчүн гана ушинтип тытынып иштеп койсок, мисалы үчүн айдоо жерлер бар бизде, эгиндерди эгип, мал менен кылып, дем албастан бир жыл иштеп койгонсок, биз деле ошентип өнүгүп кетмекпиз да. Биздин биз кыргыздар кичине жалкоораак келет экенбиз да. Ушуну байкадың, Бирок бизде мындай жашоонун мааниси бар деп ойлойм да. Бизде кантип жашашты билишет, майрамды кандай майрамдашты билишет, тойду кандай тосушту билишет. Биякта андай эмес. Биякта ушу жумуш болсо эле болду буларгачы. Бирок эми бизде кичине ысырапкорчулукту гана кыскартып коюш керек, Ошол жагы бар да. Мен да кошулат элем, ошол. Ашыкча да кылып салышат да, ашыкча элечи. Ооба. Анан жакшы, убактыбыз дагы кыскарып баратат. Анан байкап турам, Анарбек, сен тойду сагынып турсуң Кыргызстандагы? Айтпаңыз, биз аябай сагындык. Той дегенде жаман сагындык да биз. Анан келчегимде айтып калат ошо Кыргызстанга барсак уже тойго депчи. Тойду аябай сагындык чындыгында. Жакшы, эми Кудай буйруса ал күндөрдө алыс эместир. Анан Анарбек, сага мен ыраазычылык билдирем.
Азыр болсо мындай кылбайлы. Анарбек, азыр сени угуп аткан дал ушул биздин видео тартылган ушул маегибиз жана радио аркылуу дагы сенин туугандарың мени көрөт деп ишенем да. Анан ошо туугандарга бир жакшы бир саламыңды жолдосоң, ушундай бир мүмкүнчүлүк сенде. Рахмат. Мен биринчиден эгерде мени көрүп калышкан болсо, мен ата-энеме салам айтмакмын. Ата-энеме салам айтам. Аларга ден соолук каалаймын. Бир туугандарыма салам айтамын. Аларга да ден соолук. Алар менен мындай күн алыс эле мындай байланыштырабыз, камера аркылуучу. Ошентсе дагы сиздерге бизден чоң салам. Сиздерди сагындык. Буюрса барабыз бир-эки жылдын ичинде. Жалпы кыргыз элине салам айтам. Кыргызстаныбызда ар дайым токчулук болсун, моңчулук болсун. Мондай апааттардан алыс бололу. Биз дагы өнүгөлү. Кыргызстанда ар дайым тынччылык болсун. Жакшы. Баарына салам айтам. Жакшы. Анарбек, биз дагы үй бүлөңө бакыт тилейбиз. Рахмат ушинтип убактыңды бөлүп, жумуштан эрте келип, биз менен чогуу даярданып, маектешүүгө дагы мындай аракет кылып, анан ушул маекти бизге сонун кылып, ушул Түштүк Корея тууралуу жакшы ой пикириңди айтып бергениңе. Анан салам айт, эки балаңа салам айт, жана колуктуңа салам айт. Анан мен дагы чакырайын дедим эле, өзүң айтып атасың, колуктум да кичине уялчагыраак, тартынчагыраак депчи. Балким алдыңкы күндөрдө дагы аракет кылып, биз менен чогуу маектешкенге мүмкүнчүлүк болот, Үй бүлөлүк бакыт каалайм сага. Рахмат, сиздерге да ийгилик. Ишиңиздер ар дайым алдыга жыла берсин. Ар дайым ушу үй бүлөгө салым кошуп, Кыргызстанга салым кошуп жүрө бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Чоң рахмат. Мынакей урматтуу көрөрмандар жана угармандар, биз Түштүк Кореядан биздин мекендешибиз Анарбек Пратов менен жакшы маек курдук. Барыңыздарга үй бүлөлүк бакыт тилейбиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кызматта Канат Алмамбетов болду.